Жарымыз алған жармысың, жақшылардың көнісің, теңіз алған теңізсің, тең құштардың көнісің. Алишер Жүндүбаев азыр 67 жашта. Ал комузда кол ойното чертип, Кыргызстандагы белгилүү чыгармаларды да жатка билет. Аксакал Союз учурунда Мургап районунда маданият тармагында эмгектенген. Азыр пенсияда. Мургаптыктар жашаган аймак Сары Кол деп аталып, Ооганыстан жана Кытай менен чектешип турат. Сары Кол эзелтен бери эле кыргыздардын жери деп саналат. Бул жердеги жергиликтүү элдин кылымдарды карыткан ыр күүсү, өзүнчө обондору бар. Памир Машиапов тилеши кыргыздардын жерге аты коюлганда, кыргыздардын аты коюлган. Муруншунда кыргыздар жашаган болсо керек. Бу жерден азыр мына Ооганыстанга да, Кытайга да кеткен ушу жерлерден кыргыздар. Кытайда кыргыздардын көбү да мына ушу Сары Колдо кыргыздар болуш керек деп ойлойм мен. Ошолордун четкен комуз күүлөрү, тилдери деле ушул биздин тилибизге окшоп кетет. Бул Мургап районундагы музыкалык мектеп. Мында дагы кыргыздын ыр күүлөрү үйрөтүлүп, кыргыз искусствосуна басым жасалган. Мургап району Тажикстандын Толу Бадахшан автономдуу облусунун карамагына кирет. Бадахшандык кыргыздар 15 миңден ашуун. Аралашып жашаган тажиктер аз санда. Алар кыргызча сүйлөп, кыргызча ырдаганды билет. Кыргызча комуз өзүбүздүн улуттук аспабыбыз комуздан сабак алаттар. Комуздан мугалим бар. Аккордеондон сабак берилет. Аккордеон специбиз бар. Андан тышкары тажик улуттарына урубоп аспабы бар, урубоптон сабак берилет. Кыргызча ушу китепте биз окуу программабызга жараша китептер бар. Мисалы, мына ушул азыркы ырдаган ырыбыз жаңы китеп кана. Урманбетовдун ырларынан белгилүү эле атайын балдарга чыгарган ырлар. Азчылык улут экенине карабай этникалык кыргыздар үчүн шарттар каралган. Мисалы, жаштар мектепте өз эне тилинде сабак окуйт. Сары Кол аймагындагы жер суунун аттары кыргызча аталат. Жана жергиликтүү эл оозеки чыгармаларды, күү уламыштарды унутта калтырбай сактап келет. Уланбек Теканбаев, Алмаз Кариев, Коомдук 1 канал, Тажикстан.